канча дагы ушундай окуялар жашырынып атат. Канча ата эне айтпай атат мындай окуяларды, намыстанып элден, коңшулардан, туугандардан намыстанып айтпайт. Бул кыздын атасы молодец экен. Аябай сонун ата экен. Бардык кыздарга ошондой ата буйруз. Мен мындай айтат элем да, ошо кыздын атасы бар экен, ошону алып чыгат. Биз колдойбуз. Эдил Байсалов өзүнүн балдары бар, өзүнүн башына түшкөндө анан ойлонот. Были очень много процессуальных моментов, нарушено в отношении прав детей. В особенности были нарушены, ее допрашивали 2 часа без присутствия родителей, социального работника, психолога. Девочки не обеспечены должной психологической поддержкой. Это нарушение прав ребенка в первую очередь. Здесь идет самое тяжкое преступление. Мы считаем, что это сексуальная эксплуатация. Данный кейс должен быть под особым контролем МВД, прокуратуры. Мы обращаемся в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики, чтобы данный кейс рассматривался по статье торговля детьми, сексуальная эксплуатация, изнасилование, похищение ребенка, похищение. Здесь несколько фактов преступных действий. Жашыруун боюнча да калып калган фактылар болот, туурабы? Ошо жашыруун болуп калган фактылар боюнча именно жерлерге милицияга кайрылбай калган, укпай калган, билбей калган, жеткизе албай калган жарандарды ошол жерлерге келип уга тургандай кылып туруп биз көчмө кабылдамалар жүргүзүп жерлерди 56 райондорго жөнөп иштеп жатышат. Ошо былтырдан баштап, октябрь айынан баштап атайын отдел түзүлдү. Отдел по предотвращению семейного насилия, не только семейного, вообще насилия деп. Тилекке каршы бул жерде милиция кызматкеринен коркуп көрүп атпайбы? Милиция кызматкерлеринин үстүнөн СВР, служба внутренних расследований жүргүзүп, тиешелүү уголовный иш козголуп, кишилер камакта болуш керек менин ишимче. Кишилер камакта, уголовный дело сотко жөнөтүлдү, иштер жүрүп жатат. Ушул МВДны реформа деп айтышат. Реформа эмес, иллюстрация керек. Башка жетекчи келиш керек. Жетекчи келе турган жетекчи иллюстрацияны, реформаны аткара ала турган жетекчи келиш керек. Ниязбеков аны аткара алган жок. Мына убакыт бердик бул министрге дагы. Убакыт бердик. Канча Абдуллай, Айзада канча убакыт өттү. Анан жыл сайын бизде деген дүңгүрөгөн бүт дүйнө боюнча дүңгүрөгөн уяттуу фактылар болуп атат. Аябай мындай бир илей турган фактылар болуп атат. Азыркы 13 жаштагы өспүрүм боюнча болсо, бул деген ойго келе турган нерсе болуп калды. Мен даже мындай ойлоноло каргыштан башка эч нерсе калбай калды.